Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бекжан Темирхандын ата-энеси Бишкектен үйлүү болушту. Ырчы Бекжан Темирхандын ата-энеси Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринен үйлүү болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев билдирди. Бекжандын ата-эне бир туугандарына Бишкек шаарына караштуу жаңы конуштан ушул үй буйруган экен. Бүгүн баштапкы төлөмүн бердик, дүйшөмбү толук акчасын берип, үйдү атасынын атына каттатып, керектүү кээ бир эмеректерин алып, кышында жагууга көмүр отунун камдоо менен көчүрүп киргизебиз. Түлөө берип Бекжанга Куран окутабыз, толук маалыматты ошондо беребиз. Баардык колдоо кылган мекендештерибизге алкыш айтабыз, айкөл элден айлансак аздык кылат. Барыңыздарга Бекжандын арбагы ыраазы болсун деп билдирген Сыймык Бейшекеев. 27 жаштагы Бекжан Темирхан үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында Боом Капчык айында жол кырсыгына кабылып каза болгон. 12 ноябрда ырчынын сөөгү туулуп өскөн Аксы районунун Бешкоро айылында жерге берилген. Ырчынын тилегин аткаруу максатында анын үй бүлөсүнө Борбор калаадан үй алып берүү үчүн атайын эсеп ачылган. Аргентина дүйнө чемпиону болду. Командалар укмуштуудай беттеш тартуулашты. Аргентинанын футбол боюнча курама командасы дүйнө чемпиону болду. Катарда өткөн биринчиликтин финалдык беттешинде Аргентина Франциянын футболчулары менен кез келген. Биринчи таймда Аргентина 2 гол киргизди, бирок экинчи таймда франциялыктардын чабуучусу Мбаппе кыска убакыттын ичинде 2 топ киргизип эсепти теңеген. Негизги оюн аяктагандан кийин жарым сааттык оюнда да Месси менен Мбаппе бирден топ киргизип, кошумча убакыттагы беттеш дагы 3-3 болуп тең чыккан. Оюнга пенальтилер сериясы чекит койду. Ошентип Аргентина командасы дүйнө биринчиликтин кубогун алды. Садыр Жапаров Катарда дүйнө чемпионатынын финалын көрдү. Президент Садыр Жапаровду футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык оюнуна Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани өзү чакырган. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Президенттин Катарга кеткени бүгүн белгилүү болгон. Султанбаев өлкө лидерлери азыркы мезгилде 2 рет жолугушканы белгиленди. Султанбаев өлкө лидерлери акыркы мезгилде 2 рет жолугушканын белгилеген. Биринчи жолу Нью-Йоркто БУнун башкы ассамблеясынын алкагында, кийинкисинде Астанада өткөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеде кездешкен. Бул жолугушуулардын учурунда Катардын эмири президент Жапаровду жеке өзү Катарга, анын ичинен 2022 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттешине чакырган деп жазган маалымат катчы. Бүгүн Катарда өткөн Аргентина менен Франциянын беттешин көрүү үчүн дүйнөнүн 30га жакын өлкөсүнүн лидерлери ардактуу конок катары келгени белгиленген. Оор жоготуу хирург Эрнст Акрамовдун бир тууганы Эркен Акрамов каза болду. Белгилүү хирург Эрнст Акрамовдун иниси Эркен Акрамов каза болду. Бул тууралуу Тамара Кожомуратова социалдык баракчасына жазды. Ал спорт дүйнөсүндө да белгилүү. Велоспорттун бир нече муунун тарбиялаган эмгек сиңирген машыктыруучу, насаатчы, атактуу велосипедчи, Азия чемпиону жана жогорку деңгээлдеги чемпиондуктардын көптөгөн наамдарынын ээси Евгений Вакердин машыктыруучусу Эркен Хашимович Кыргызстандын спортун өнүктүрүүгө көп эмгегин жана жанын салды. Акыркы убакытта Эркен Хашимович катуу ооруп жүргөн. Ал эми агасы өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин жанында болду, дейт Кожомуратова. Эркен Акрамовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 19 декабрда өтөт. Анжеликанын дөөчүн кыздын өлүмүнө тиешеси барбы? Ырчы айым Анжелика Кайратованын дөөчүн кыздын өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар экенин саясатчы Сүрөй Алга Кылычев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жарыя кылган. Анжелика бул маалыматты четке кагып Кылычевди сотко берип, ага 10 миллион сомдоо койгон. Аял киши менен каймайтышып соттошкон эркек кишиге аброй алып келбесин Алга Кылычев билеби? Экс-шефине болушам деп эл оозуна келгенди оттой берген болбойт. Адамдын өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар деп айыптоо бул өтө оор. Эгерде Анжелика соттон утуп алса, Алга Кылычевдин башынан жоолук салып ушакты уланта бериңиз деп койсо куп жарашат, деп жазган Аргумент KG сайты. Жоломан Бириккен күрөш уюмунун версиясында жылдын мыкты балбаны наамына атсалышууда. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршембеков Бириккен күрөш уюмунун версиясында грек-рим күрөшү боюнча 2022 жылдын мыкты балбаны наамы үчүн атсалышууда. Бул тууралуу аталган уюм кабарлады. Аталган наамды алууга дүйнөлүк деңгээлдеги 5 балбан көрсөтүлгөн. Элданис Азизли 55 кг салмакта азербайжандык, Жоломан Шаршембеков 60 кг салмакта кыргызстандык, Бурхан Абдак 82 кг салмакта Түркия, Риза Кайыл 110 кг Түркия,
Зураби Датунашвили 74 кг Сербиядан. 2022 жоломан дүйнө чемпионатын, Азия чемпионатын жана ислам тилектештик оюндарын утуп, ири эл аралык турнирлерден 1 күмүш жана 2 коло алган. Эске сала кетсек, Шаршембеков 20 декабрда Бишкекте өтө турган Поддубныйдын күрөш лигасынын турниринин алкагында күрөшөт. Атаандашы Россиянын алдыңкы спортчусу Анвар Аллахьяров болмокчу. Бул спринтерди мен иним алып атат да. Ушул жерде интернеттен карап отуруп, ушу 6 ай мурун ушундай компания бар экен, кооператив деп, анан ошого акча салганбыз. Иним экөөбүз. Мен да салгам, иним да салгам. Мен тамга салгам, иним ушул машинага салгам. Мына ошо машинасын бүгүн алып атат. Муну оформить этип, азыр өзүнө кетип атабыз. Бир жума мурун мен там алгам, ушу Бишкектин ортосунан там алдым. Баягы үстүнө өзүбүз акча коштук баягы немесине. Бирок ушундай ийгиликтерге жеттик да баягы. Компаниянын артында проценти жогу жакшы экен. Алган акчаңды кайра ошол проценти жок берет экенсиң. Тамга мен 20 жылга түстүм, бул машинанын 10 жыл экен. Негизи 25 жыл экен, мен 20 жылга эле түстүм берилетипчи. Буюрса жакшы, экөөбүз тең тамдуу, бирөөбүз машиналы болдук. Ушулар ак жолтой болсун. Ушулар бизге кызмат кылсын. Бул деле бир топ акчанын аркасы менен алынып атат. Ушу буйруктуу оокаттар болсун. Өкмөт азиздер жана дүлөйлөр коомуна коммуналдык кызмат үчүн 50% жеңилдик берди. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери жана уюмдары үчүн республикалык бюджеттин эсебинен суу менен камсыздоо, канализация, коммуналдык кызматтар жана газ үчүн төлөмдөрдү төлөөдө 50% жеңилдик берилет. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынган, өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун угуусу жана көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынган. Белгилей кетсек, республика боюнча кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому коомдук бирикмесине көрүүсү жана угуусу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 8000ден ашуун жаран мүчө. Коомдук бирикме негизинен 11 окуу өндүрүштүк ишкананын негиздөөчүсү болуп эсептелет жана аларда көрүүсү жана угуусу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштейт. Мекендештер өз үйүндө иштеш үчүн болгон күчтү жумшайбыз, президенттин кайрылуусу. Өлкө башчы Садыр Жапаров 18 декабрда мигранттардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ал дүйнөлүк мейкиндиктеги миллиондогон эмгек миграциясы жокко чыгарууга болбой турган калыптанып калган көрүнүш экенин айтып, ошентсе да мигранттардын укуктук абалын жакшыртуунун үстүндө дайыма ырааттуу иш жүрүп турушу абзел деген. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк миграциялык агымга жараша биздин жарандарыбыздагы белгилүү бир жагдайлардан улам бул процесстин ажырагыс бөлүгү болуп калды. Мекендештерибиз чет жерлерде талбай иштеп, өздөрү жакындары үчүн жаңы жашоо курууга далалат кылып алга умтулушууда. Ошону менен катар эле жергиликтүү деңгээлдеги социалдык маселелерди чечүүгө, социалдык жана башка инфа түзүмдүк объектилерди курууга, өндүрүш ишканаларын ачууга жана жумушчу орундарды түзүүгө көмөктөшүп, ата мекенинин өнүгүүсүнө салым кошуп келе жатат деп айтылат Жапаровдун кайрылуусунда. Өлкө башчы акыркы жылдары чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстандагы түрдүү долбоорлорго инвестиция салууга чоң кызыгуусун билдирип келээрин, бул миграция менен өнүгүүнүн ортосундагы ачык айкын байланыштын далили экенин айткан. Жапаров мамлекет мындай демилгелерди кубаттап, бардык шарттарды түзүү аракетинде экенин айтып, 2021 жылдын 29 январындагы миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды көрүү жөнүндө жарлыкты жана 2021-2030 жылдарга бекиген Кыргыз Республикасынын миграциялык саясатынын концепциясы мисал келтирген. Ошол менен бирге Кыргызстанда жумуш орундарын түзүп, мекендештерибиздин балдары менен ата-энелеринин кашында болуп, өз мекенинде, өз үйүндө иштеш үчүн бар күч аракетибизди жумшайбыз деген президент. Тиешелүү мамлекеттик органдар чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн жарандарды, өзгөчө ЭЭП аймагында эмгек мигранттарды колдоо үчүн мүмкүн болгон аракеттердин баарын жасап жатканын кошумчалаган.
Перизат Суранова ачкачылыкты токтотуудан баш тартты. Абалы начарлаган Перизат Суранова ачкачылыкты токтотуудан баш тартты. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдрасулова билдирди. Маалым болгондой, акыйкатчы Атыр Абдрахматова камактагы Перизат Суранова жана Орозайым Нарматовадан кабар алып чыкты. Перизат Суранованын абалы стабилдүү, оор бойдон калууда. Терик абагына келген тез жардам талапка ылайык Суранованы ооруканага жаткыруу үчүн алып кете алган жок. Перизат Суранова ачкачылыкты токтотуудан баш тартты. Орозайым Нарматованын абалы стабилдүү, оор. Ал ашказан жарасы менен жүрөгү оорусу менен жабыркап жүргөнү белгилүү болду деп жазган укук коргоочу. Өлкөдө 1 январдан 8 январда эс алуу күндөрү расмий жарыяланды. Кыргызстанда 1 январдан 8 январга чейин эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Мындай чечим министрлер кабинетинин 16 декабрдагы жыйынында кабыл алынды. Маалыматка караганда бул чечим дем алыш жана майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынды. Бул аралыктагы иш күндөрү 9 январь, 25 февраль, 11 март, 25 марттагы дем алыш күндөрүнүн эсебинен толукталат.